Президент мындан 2 күн мурун маалымат жыйынынын жүрүшүндө быйылкы жылды ошо мен белгилеп өткөндөй алдыга жылуунун жылы катары сыпаттады. Ага мисал катары сот укуктук реформада, коррупцияга каршы күрөштө жылыштар болду. Аймактарды өнүктүрүү жана өзү белгилегенде санариптештирүү жаатында бир топ конкреттүү жыйынтыктарга жетишип жатабыз деп белгиледи да. Бул жагынан алганда президенттин мындай баасы сиздердин баа менен эки ача чыгып атпайбы? Ал реалдуулуктан алыстыкпы же болбосо оппозициялык маанайдагы көз караштардын ийгиликти көрө албаганынын белгисиби? Бул жерде оппозиция деп мага эле кайрылып атасың, жалгыз окшойм, да? Жок, башка бийликте эмес адамдардан дейин. Түшүнүктүү. Бизге киши жагабы, жакпайбы, ал экинчи маселе. Биз мамлекетчил болгондон кийин таптаза сандарга карашыбыз керек. Эмне менен өсүп кетти? Кайсы тарап өсүп кетти? Сырттан инвестиция тартуубу? Жок, ал кескин кыскарды. Ички дүң продукцияны кагаз жүзүндө 4%-га өстү, 5%-га өстү деп жазып кое бербейм, бул адат. 1991 жылдан баштап ушул жыл өсүүнүн жылы болгон жок деп бирөө айттыбы бир президент? 14 жыл отурган Акаев, 4,5 жыл отурган Бакиев, же 7 жыл, 10 жылдан бери отурган отурумдук келгенден кийинки өкмөт. Бирөөсү айттыбы? Быйылкы жыл өсүштүн жылы болгон жок деп бирөө айттыбы? Бүтүндөй баары калп. Ага себеп. Мына жаш жигит айткандай, эмне үчүн Кыргызстанды таштап сыртка чыгып кетип бараткандардын саны кескин түрдө өсүп кетти. Элетти көтөрөм деген азаматтарга суроо. Эгер элетин көтөрүлүп атса, эмнеге кетип баратат? Таштап кетип баратат. Бул бир. Экинчиси, эгерде биз жашылча жемиш менен жок дегенде өзүбүздү камсыз кылып келген болсок, быйылкы жылы жашылча жемиштер менен да камсыз кыла албай калдык. Эмнеге? Өзбекстандан күрөштү, тең аталыкты калыптандыра албай койду. Түк. Бул быйылкы жыл 19-жылды айтып атам мен. Үчүнчү жагын алып карай турган болсок, бир кескин түрдө Кыргызстандын экономикасын көтөрүп кете турган бир долбоорду сунуш кылдыбы? 17-жылы жылы президент болуп келгенден бери 2,5 жыл өтүп атат. Бир долбоорду сунуш кылдыбы? Жок. Эч кандай долбоор болгон жок. Анан чыгып алып эле болот өсүп атабыз, кетип баратабыз. Биз бүтүндөй Алмаз Шаршенович да бир жолу айткан ушундай маалымат жыйын берип атып, бүтүндөй Европа өлкөлөрүнүн көздөрү күйүп, бизге суктанып карап турат деп айтканда дагы кээ бир азаматтар бар экелде, Атамбаев туура айтып атат деп кол чапкандар бүгүн да кол чаап өсүп атабыз. Кокуй бизге түк эч ким жетпей койду деп бүгүн деле ошол байкоочулар ушундай баа берип атат. Серепчилер. Ошондуктан мен бир алдына жылып кеткен кандайдыр бир бурулуш жылы катарында эч бир долбоорду көрө алган жокмун. 2019 жылдагы урунттуу саясий окуялар деп Азаттык аныктаган окуялар ушулар болду. Ана мен жана талкуунун жүрүшүндө айтпадыкпы? Тилек мырза айткандай, чындыгында өлкөдөгү паракорчулук, коррупцияга каршы күрөш жаатында талаптар күчөдү быйыл. Адахан мырза, ушул жаатта кайсы бир өзгөрүү болду деп ойлойсузбу биз? Аң сезимдеби, коомчулуктун бу бийлик башындагылардын аң сезиминде? Кандайдыр бир өзгөрүү болуш үчүн аны коомчулук сезиш керек да. Анан курулайлы кыйкырып эле коррупцияга каршы күрөшүп атабыз, анан кылмышкерлерге каршы күрөшүп атабыз, бизде уюшулган кылмышкерлер тобу жок деп жарыялап ооз жабылып электе атышуу болду. Чак түштө Бишкекте атышуу болду. Анан аны Ички иштер министрлигинин төбөң чачыңды тик тургуза турган сөзүн карагыла. Жаш балдар уюшулган кылмышкерлерге кол салды дейт. Ай таңыңыздын, энди кайсы ниетиң менен айтып атасың ушуну? Кайсы тилиң менен, кайсы мээң менен айтып атасың ушуну? Жанатан берки биз безилдеп айтып аткан нерселердин бүтүндөй бүт баардыгы сабатсыздыктан, түркөйлүктөн, караңгылыктан, же болбосо бир кесипкөйдөн деген түшүнүктөн жоктуктан, ушунчалык караңгы окубаган бир кемчентойлордун жыйналып алганын кесепетинен болуп атат ушул нерсе. Жогорку Кеңешинде кабыл алган жанагы кодекстеринин бири да иштебейт. Себеп бири-бирине каршы келет. Аны кече дагы бирөө жарыялап атат. Биз жазган эмеспиз, бизге топ жазып бергенде. Топ жазып берсе ким добуш берди ошого? Ким талкуулады ошону? Экинчи жагы.
Кече маалымат жыйын берди деп жанагы Путин бергенден кийин кокуй мен да бере коеюн деген сыяктуу мындай да, биз мындай туураганда аябай жакшы көрөбүз да. Россияда бир учакты аябай баатырдык менен жүгөрү талаасына кондуруп койду эле. Аларга сыйлык бербедиби? Анан карап көргүлөчү, бизде да ошондой барып экен деди эле. Былтыры мартта бир азамат ошол учакты кондуруп койду эле. Бир жылдан кийин алып барып ага эрдик тагып атат. Биз могул жердеги жигиттер айтып аткандай, көз карамалыкты качан коебуз? Бирөөнү туурап, бирөөнүн жасаган ишин жасап, кайсы жерге чакырса элпеңдеп жетип барганды качан коебуз? Муну ушул сиз көтөрүп аткан маселелердин бүт баарында Сталинди баары жаман көрүшөт, керемет сөзү бар. Кадрлар баарын чечет дейт. Кадр. Эгер жана коррупция боюнча тилегеним айтып атпайбы, ушундай болуп атат дегенде, кечээ өзү айтпадыбы? Баа жыкканада жүздөгөн кишилер бар андай дейт. Эмне кылып отурасың билсең? Ким сага тоскоолдук болуп атат? Бул кишилер айтып атат, чечкиндүү түрдө демократияга жол алдык, ага артка кайта албайбыз деп. Кайдагы демократия? Ахлакратияга жол алдың. Бир кишинин, бир үй бүлөнүн башкаруусуна жол алдың. Векториним, биз жөн эле айта бербешибиз керек. Баягы бир үй бүлөлүк башкаруудан чыгып кеттик деп. Анан биз мындай так баа беришибиз керек да. Мен эксперт эмесмин. Кудай сактасын, эксперт болгондон, серепчи болгондон андайлар көп. Саясатчысыз. Менде сабатым жетишпейт эксперт болуш үчүн да. Азыр аябай сабаттуулардын заманы. Ак үйүн карасаң, көк үйүн карасаң, бүтүндөй сабаттуулар жыйналып алган. Мен аларга деңгээлим жетпейт, тилекке каршы. Тажрыйбам да жетпейт. Мен бирок көзүм менен көргөн нерсени айтам. Кеп Атамбаев баягы четинен камап баштаганда оозунан башка сөз чыкпай калган. Анын да шопурдун да лейлекке барып алып, жүрүп алып айткан, араң-араң басып, четинен каматам. Азыркысын дагы оозунан тек гана каматабыз. Башка оозуңдан башка нерсе кет чыкпайбы сен. Кеп каматып аткандарда эмес. Камалып аткандарга караганда сен тазасыңбы? Мен Атамбаевка кезинде айттым эле. Эл нааразы болуп атат дегени же муну камаганың эмес. Ошондой эле уурлар жаныңда жүрөт дагы, аларды камап буларга жакшынакай кылып үй куруп берип атканыңда маселе болуп атат. Бул күрөш, тандалма күрөш болуп атат. Сен менин кишимсиң, сен жүрө бер. А эгер мага каршы чыксаң, анан мен көрсөтөм. Ошондуктан жана Темир мырза айтып аткандай, жым-жырттык кайдан пайда болуп калды? Бир демилге көтөрүштү, коркуп калды. Эмне үчүн коркуп калды? Теги кишиге жакпай калса, баягы киши болсо берине табылат. Бул көрүнүштү сиз айтып жатпайсызбы? Мурдагы бийлик учурунда башталган деп. Кайсы? Алмазбек Атамбаевдин учурунда, туура? Бул эгемендүүлүк алгандан бери келатат. Бирок Бектур мырза сыяктуу саясий негизде камалдык деген адамдар бошотулуп жатпайбы? Ушул жылы. Эми караңыз, эртең бул кетет, башкасы келет дагы. Ошол сапарлар, Жантөре Сатыбалдиевдер чыгат дагы. Адилеттик орноду дейт. Түшүнүктүү. Эми койгула дейм, ошондойду койгула дейм. Өзүң чыгып алган болсоң адилеттүүлүк, башка бирөөнү отургузуп койгон болсоң жайладың. Андай болбойт. Бизде мыйзамдын алдында баары бирдей болуп керек дагы, баары бирдей. Сен ага каршы чыгасыңбы, чыкпайсыңбы? Сен аны колдойсуңбу, колдобойсуңбу? Мыйзамды караш керек дагы, таразага салып, күнөөң болсо тартышың керек. Мырза, баракелде. Мадумаров 10 жыл башта айтты эле, ошого ишениш үчүн 10 жыл азап чегиш керек экен. Баары башкаруу системасы акылдуу эмес да, кээ бирлерге 10 жылдан кийин жетет. Көрдүңүзбү? Бирок бул абдан туура маселе. Быйылкы жыл өтүп баратат. Болчу окуялар болду. Эң негизгиси эми сабак алууда болуп жатат да. Кийинки жылы эмне өзгөрүүлөргө барыш керек дегенчи. Мен жана саясий сабактары эмне болду дебедимби? Биздин талкууга бөлүнгөн убакыт эле аягына жетип баратат. Ушул жагынан алганда мына кийинки жылы бийликпи, оппозициябы, коомчулукпу, жалпы өлкө эмне сабак алып, эмнеге барышы керек? Ар бир бийликтин булагы бул эл, коом. Жана айтылып кетти. Коомдо жакшы бир ой толгоо, кандайдыр бир жаңылануу же болбосо бир тазаруу идеясы күч алып баштады деп. Кудайга шүгүр, ошондой болуп атат. Болсун ошондой болуп. Коом өзү, кыргыз журтчулугу бир силкинип, жогору жактагы тургандардан бир каттуу талапты коюп оң жолго салбаса, бүгүнкү бийлик төбөлдөрүн эч качан оңдой албайт. Ага эки себеби бар. Биринчиден, силкинүү деп эмнени айтып жатасыз? Силкинүү деген чечкиндүү болуш керек да. Мугалимдерден баштап
дарыгерлериңе чейин, баягы аксакалдарыңдан баштап кемпир чалдарга чейин бүтүндөй бүт баары. Көрүнгөн жерге кол чаап келип, Акаевге кол чаап, Бакиевге кол чаап, баарына кол чаап келип ушул жерге келтиришти. Баарына рахмат айтып отурушуп, кыргыз эл баатырлары, кыргыз эл акыны, кыргыз эл жазуучулары болушту. Өмүрүндө бир өзүнүн пикирин айтпай, чычкандан дагы тынч жашап, баатырдыкка чейин жетишти ошо баатырлар. Аман болушсун. Бүгүнкү күндө жаштардын, же болбосо айрыкча сырттагы жүргөн, Кыргызстандагы жүргөн жаштар бир аз дагы эле уйкудан ойгон элек. Сыртта жүргөн. Мына биз 9 саясий партия биригип, укугум бар деп, мына ушул укугум бардын уюткусун бүтүндөй 100 миңдеп миллиондогон сыртта жүргөн жаштарыбыздын демилгеси ушул. 2017-жылы түзүлгөн уюм. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө саясатчылар локомотив болуп сүйрөп кетпей, саясатчыларды жарандар сүйрөп баштаган мындай бир жаңы курулуш, жаңы бир бурулуш кетип баратат. Эгерде ушул бурулушту ак үйүң менен көк үйүң байкабаса, сезбесе, анда ушул бурулуп аткан мезгилде куйрук менен бир чаап өтүп кетиши мүмкүн. Бул бурулушту сезип, ошонун алдында болуш керек. Но тилекке каршы мен бүгүн эле айтып коем, аны түшүнгөнгө алардын саясий дагы, маданий дагы, сабаттык дагы эч кандай тажрыйбасы жетишпейт. Кыргызстан 2 жолу өтүп, 2 жолу тең 4 кишини көчөгө чыгарган жок. Маданияттуулукту көрсөттү. Батыл кадамдарга даярсызбы бүгүн? Кандай батыл деген? Мисалы ошо бийликке оппозициядасыз. Бирок көпчүлүк учурда айтып атпайбызбы? Оппозиция бул сындоо менен эле чектелип калып атат, өзүнүн көз карашын айта албайт. Альтернатива эл менен. Мындай да, туура. Эл менен да эмне үчүн оппозиция айтасың сен? Эл мындай дейт. Таянарың болбосо таамай сөздөн не пайда дейт. Ар кандай саясатчынын таянары эл болуш керек. Эгер эл туруктуу туруп алса, саясатчыңды туура жолго салып коет. Кыйшайдыңбы? Сен кыйшайып кетмейсиң, сен оомасың, сен жетелемесиң, сен туруксузсуң деп алар баасын берип коюш керек дагы. Ошондо таамай айткан кишини эл дайым таянып, эл дайым көтөрүп туруш керек. Коет, коом коет, эл коет. Эл ошого чыдаса жашай берсин деп атам. Чыдабайбы? Армениядагыдай кылып туруп, же башка өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй кылып, мына Францияда, гүлдөп аткан Францияда эмне үчүн эл нааразы болуп атат? Ошол коомдук транспортко бааны көтөрүп койгондугу үчүн. Бизде премьер-министр айтып атат. Биз баягы машинадан эрежени бузуп койсоң 3 миңден кол топтоп жыйнап акча элдин канын сыгып бюджетти толтурабыз деп ойлодук эле, тилекке каршы толбой калды деген премьер-министр чыдап отурат бул. Чыдамкай кыргыз эле. Түшүнүктүү.